Манас телеканалының студиясынан барыңыздарга салам жолдойм. Назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү. Адаттагыдай эле алып барчылык кызматта Уланбек Калмырзаулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу бүгүнкү туткан орозолоруңуздар кабыл болсун. Жалпы эле ушул Рамазан айында кылган бардык жакшы иштериңиздер Алла Тааланын даргөйүндө кабыл болсун демекчимин. Бүгүн биз ошо ислам мазхабтарынын өзгөчөлүктөрү, келип чыгуу себептери, алардын бөлүнүшү, алардын пайдалары жана зыяндары тууралуу кеп кылайлы деп чечтик. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинин магистранты Эльвира Тагаева айым келип отурат. Кош келипсиз, саламатсызбы? Кош болдук, рахмат. Телеберүүчүлөрдүн баарын орозо Рамазан айы менен куттуктап кетейин. Жана ошо кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Деги эле мисалы биз мазхаб дегенде биздин элдин, кыргыз элинин кандайдыр бир башына келген ошо Ханафи мазхабы, ишенимдеги Матуриди мазхабы деп келет да, негизи мазхаб дегендечи. Деги эле ушул мазхаб дегендин мааниси кандай, лексикалык жана терминдик маанисинен баштап айтып берсеңиз. Мазхаб дегенде бул ошо араб тилинен келет. Мазхаб деген сөз захаба деген уңгусунан келип чыгат. Захаба деген сөз которгондо бара турчу жер же жол деген маанини түшүндүрөт. Ал эми теримдик түшүнүгүнө келе турган болсок, мазхаб деген сөз деген бул диний ишенимдерге же болбосо диний тексттерге карата ар кандай көз караштарды же кабыл алууларды түшүнсөк болот. Бул мисалы мазхаб дегенде диний тексттерди түшүнүү деп айтып калдыңыз. Анан бул жердеги берген аныктамаңыз ошол ислам мазхабтар тарыхы дисциплинасы боюнча да, ошол деги эле ислам мазхабтар тарыхы дисциплинасы кандай, анын ошол келам илими менен байланышы жана өкөн айырмасы барбы же бирдей элеби? Мазхабтар тарыхы өзү негизи бир мындайча айтканда бөлөкчө бир дисциплин, келам илиминен бөлөкчө. Ал деген мазхабтар тарыхы ошо ар бир мазхаб, ислам мазхабтарынын келип чыгуу себептерин, алардын негизги багыттарын, шарттарын, калыптаныш шарттарын изилдеген жана коомдук саясий окуялардын байланышын изилдеген бир илим, дисциплина. Ал эми ошо калям болсо, бул өзүңөр билгендей эле бул ислам негизги ишенимдер, принциптерин логикалык ой жүгүртүү менен аны талдоо жана коргоо менен алектенген бир илим. Ал эми негизинен ислам акыйдасын түшүндүрүп, аларды ага тиешеси жок болгон, тиешеси болгон агымдардан, ар кандай агымдардан бөлүп көрсөтүүнү максаттайт. Ал эми мазхабтар тарыхы менен ошо калям илиминин мындай бир негизги бир айырмачылыгы бар. Мазхабтар тарыхы бул деген келип чыккан ошо мазхабтарды изилдедик дедик. Ошо мазхабтарды изилдеп жатканда объективдүү көз караш менен, бир тараптуу эмес, объективдүү көз караш менен бизге маалымат берет. Ал эми калям илими болсо жок, бул мындайча айтканда каршы пикирде болгон агымдарды сын пикирге алат жана аларды четке кагат да. Ошо негизги айырмачылык ушунда. Демек, мисалы калям илими өзү карманган мазхабтын же агымдын көз карашын, диний түшүнүктөрүн коргоп, анан ошого каршы болгон же ага туура келбеген нерселерди чектейт деп айтсак болот. Ал эми ислам мазхабтар тарыхы дисциплинасы ошондой ишенимдеги мазхабтарды изилдейт, анын чыгуу себептерин, саясий болсун. Анан көбүнчө бул жерден айырмасы катары берки келам илими бир мындай коргоочу, бир тараптуу бир илим болсо, ал эми ислам мазхабтар тарыхы бардык агымдарды, бардык ишенимдеги, ошо ислам дининдеги бардык агымдарын объективдүү түрдө карманып изилдейт деп айтсак болот экен да. Анан ошол эле ислам мазхабтар тарыхынын дисциплинасы негизинде мазхабтардын келип чыгуу себептерин дегенде эмнелерди айтсак болот? Мазхабтар тарыхы ошо биринчи эле келип чыкканда ошол келип чыккан чөлкөмүн, маданиятынын, географиялык өзгөчөлүктөрүнүн таасиринен улам келип чыккан. Эми ошол мазхабтардын деги эле мындайча айтканда общий ала турган болсок, мазхабтардын кандай факторлор таасир берген десек, биринчи эле фактор бул инсан фактору, инсан элементи деп айтсак болот. Дин өз негизи инсандарга жөнөтүлгөн, инсандардын жашоосун жеңилдетүү үчүн жөнөтүлгөн. Мындайча айтканда Курандын же вахийдин түздөн түз
сүйлөшө турган адамы, ага мухатап деп коебуз го. Мухатабы инсан да. Инсан ошол тексттерди түшүнөт, алар менен ал жиберген Курандын принциптери менен жашайт. Жашаганда адам болуп эсептелгендиги үчүн, мисалы үчүн ошо диний тексттерди түшүнүүдө дагы ар кандай көз караштардан, ар кандай түшүнүү, кабыл алуулар чыгышы мүмкүн да. Мындайча айтканда, адам өз негизилинде психологиялык жактан болсун, темперамент жактан болсун, мындай характер жактан болсун дагы бири-бирибизден айырмаланып турабыз да. Демек, бир диний тексттерди түшүнүүдө дагы, мисалы үчүн, түшүнүүдө дагы адамдар өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүнө жараша кабыл алат жана түшүнөт. Мындайча айтканда, ар бир адам сиз түшүнгөн нерсени мен түшүнө албайм, же мен түшүнгөн нерсени сиз түшүнө албашыңыз мүмкүн. Ошол мындай инсандын табиятында бар болгон нерселер дагы таасир берип, кийин бара-бара адамдар ошондой бакындай айырмачылыктарга душар болушат дагы, кийин ошо мазхабтар, жамааттар чыккан болот. Андан кийинки эле экинчи фактор бул ошол коомдун таасири деп айтсак болот. Коомдук түзүлүш. Адам бул ушу бир коомдун бир мындайча айтканда коомдун бир бөлүгү болуп эсептелинет да инсан. Демек, коом дагы адамга таасир берет. Демек, коом дагы мазхабтардын пайда болушуна түзмө-түз таасири бар десек болот. Коомдун мындайча айтканда, эгерде мисал бере турган болсок, биринчи ислам тарыхынын биринчи кылымдарда пайда болгон хариджи мазхабы ошол эле, мисалы үчүн, цивилизациядан алыс болгон, чөлкөмүндө жашаган бедуин арабтардын мүнөздөмөлөрүн ташыйт да. Ошондой эле шияларды ала турган болсок, буга чейин шиялар исламды кабыл алганга чейин жарым кудайлык падышалар системасында башкарган Сасани мамлекетинин дагы таасиринде калган бир мүнөздөрүн көрсөк болот да. Мындайча айтканда, коом дагы ошол мазхабтардын пайда болушуна таасир берет. Үчүнчү бир таасири бул саясий окуялар. Ошо пайгамбарыбыздын бул дүйнөдөн кайтуусу менен ар кандай саясий окуялар келип чыккан. Биринчи эле кезекте ошо халифа ким болот, халифатка ким отурат деген көйгөй чыккандыктан, ал жакта ошо ансар мухажирлер болсун, ошол эле Хазирети Абу-Бакыр дагы ошол халифа болуусунда дагы ар кандай окуялар келип чыкканда, кийин бара-бара ошолор бир мазхабтын түптөлүшүнө, жамааттардын түптөлүшүнө негиз болгон деп айтсак болот. Ошол эле, мисалы үчүн, Хазирети Осман халифанын халифалык башкаруу принциптери кандай болгон, туугандарына көп мүмкүнчүлүк бергендиктен, ал дагы бара-бара кийин Хазирет Осман өзүнүн шейит болушуна да себепкер болгон, кийин болсо ар кандай мазхабтар, агымдардын пайда болушуна да себепчи болгон. Ошол эле, мисалы, Хазирети Айша энебиз менен Хазирети Алинин сахабалардын ортосундагы Жамал согушу, же болбосо ошол эле Муавия сахаба менен Хазирети Али сахаба ортосундагы Сыфин согуштар дагы кийинчерээк мазхабтардын пайда болушуна түзмө-түз таасир берген. Дагы бир болбосо бул негизи бул жөн эле саясий окуу да. Мисалы, пайгамбарыбыздан кийин мамлекет башчысы ким болот? Анын ордуна орун басар катары халифа болор, ким болот дегенде бир нече варианттарды сунушташкан. Анан ошол ордуна ким болот деген бийлик, саясий бийлик талашуунун негизинде дагы бир нече мазхабтардын чыгуусун айтсак болчудай. Ошо пайгамбарыбыздын өлүмүнүн артынан, мындайча айтканда, эч кимди анык белгилүү кылып кеткен эмес да. Менин артымдан кийин ушул өлкө башчысы болуп турат деп айтпагандыктан, мындайча айтканда, сахабалардын ортосунда дагы саясий тирешүүлөр пайда болгон да. Кийинки ошо мазхабтардын пайда болушуна таасир берген фактордун бири дагы бул байыркы маданияттар жана цивилизациялар. Исламдын өнүгүүсү менен, халифалыктын өнүгүүсү менен кийинчерээк араб жарым аралынан, чөлкөмүнөн, мындайча айтканда, чыга баштаган ислам башка маданияттар менен, цивилизациялар менен тааныша баштаган. Ошондо, мисалы үчүн, ошол эле түрк маданияты болсун, Индия маданияты болсун, Перс маданияты, ошол маданияттар менен таанышканда, алардын өкүлдөрү дагы исламды кабыл алып башташат да. Демек, бул жерде бири-бири менен байланыштар пайда болот. Бул байланыштар кийинчерээк ошол, мисалы, ошол маданияттын, цивилизациянын өкүлдөрү өздөрүнүн эски маданияттарын ислам менен журулуштуруп биргеликте ислам динин жашатып кетишет да. Ал дагы ошол кийинчерээк ар кандай агымдардын, мазхабтардын пайда болушуна дагы таасирин берген. Жана ошондой эле акыркы фактор, негизги фактор бул да диний тексттер. Диний тексттер деп атканыбызда биз негизинен ошо Куран аяттары менен хадистерди
айтып жатабыз. Мындайча айтканда, Куран аяттарынын баардыгы эле ачык айкын келген эмес. Мындайча айтканда бүдөмүк маанилерди берген, түшүнүктөрдү берген аяттар дагы бар. Баарына ачык эмес болгон. Ошондой аяттарды, мисалы үчүн баарына түшүнүктүү болгон аяттарды айта турган болсок, бул Алла Тааланын жалгыз жана бир экендигин түшүндүргөн таухид аяттарды баарыбыз бирдей эле түшүнөбүз да. Ага бир эме керек жок. Анын үстүндө бир талаш тартыш жок. Тафсирлөө, чечмелөө керек жок. Ал эми бакына бүдөмүк маанидеги, мисалы үчүн муташабих деп да коет. Муташабих деп коет. Ошондой бүдөмүк маанини ташыган аяттарда ар ким ар кандай маанини алып чыкканда, ал жерденчи, мисалы үчүн ал жака эмнени айтсак болот? Эхли бейт түшүнүгү кимдер кирет, кимдер кирбейт, ошондой, мисалы үчүн ошондой маанидеги аяттарды ар ким ар кандай түшүнгөндүктөн кийин дагы ушулар мазхабтардын пайда болушуна таасирин берген. Жана ошондой эле хадистерди да чечмелөөдө. Кээ бир хадистерди, мисалы үчүн араб балагат деп коебуз, балагатына же араб болбогон кийинчерээк бакына араб эмес дагы өкүлдөр дагы ислам динин кабыл алып баштаганда, ошолор да мисалы үчүн Куранды түшүнүүдө ар кандай маанилерди чыгарганда, мындайча айтканда, диний текстер дагы кийинчерээк ошо мазхабтардын, жамааттардын, агымдардын пайда болушуна таасирин берген. Ошол сиз башында айттыңыз го, эң биринчи ошол мазхабтардын чыгуусуна бул инсандык фактор маанилүү деп, анан бул дагы мен дагы аябай буну мисалы маанилүү деп эсептейм. Анткени баягы логика, мантык илиминде дагы инсан ким дегенде, инсан ошондой ар кандай ой жүгүрткөн, мындайча айтканда ихтилаф кылган бир жандык деп да айтылат да. Негизи ар бир адам индивид. Бул дагы ушундай бири-бирине окшобойт. Көз карашы, кабыл алуусу, деңгээли, кыргазору дегендейчи. Кимдин ошол кыргазору же ага чейинки маданияты, билими, кабыл алуусу, зээни, жөндөмү кандай болсо, ошол эле диний тексттерди түшүнүүдө, алардын колдонулуусунда дагы бир мындайча айтканда өзгөчөлөнгөндүгүн биз өзүбүз дагы мындайча күнүмдүк жашообузда дагы сезсек болот да. Бул мисалы кээ бир адамдар мындай искусствага, кээ бир адамдардын мисалы адабиятка кызыккандыгы, кээ бир адамдардын спортко, кээ бир адамдарга мындай кол өнөрчүлүккө кызыккандыгы дагы мындайча айтканда ошолордун дагы бир таасир берген өзгөчөлүк катары деп дагы ойлойм. Анан кийинки суроом сизге ошол мазхабтардын чыгуу себептерин көрдүк, жана бир нече саясий себептер, цивилизациялар, инсан фактору, ошол эле аят хадистерди түшүнүүдөгү нерселерди да факторлорду айттыңыз. Эми натыйжада мазхабтар чыкты. Эми ошол мазхабтарды биз кантип классификация кылып айтсак болот? Ошол мазхабтар тарыхы дисциплинасы негизинде. Ооба. Өз негизинде мазхабтардын классификациялоосу аябай ар түрдүү. Ар ким ар кандай топторго бөлөт. 3 топко бөлгөндөр бар, 5-7 топко бөлгөндөр бар. Ар кандай бөлүшөт. Эң негизги бакындай классификацияларды айта турган болсок, биринчи бул ушу салтчы консерваторлор деп айтсак болот. Бул түшүнүктөгү, диний түшүнүктөгү мазхабтардын, агымдардын өкүлдөрү ар кандай бир өзгөрүүлөргө, жаңы нерселерге, жаңыча нерселерге мындайча жабык кабыл алышпайт ал нерселерди. Булардын өзгөчөлүктөрүн айтып кете турган болсок, бул ушу пайгамбарыбыздын убагында жашаган сахабалардын, табииндердин доорун бир алтын доор деп эсептешет дагы. Ал жакта чыгарылган өкүмдөрдүн баардыгы, чечимдердин, алар мисалы хадистен эмнени түшүнгөн болсо, аяттан эмне түшүнгөн болсо, ал азыркы учурда деле иштей берет деп айтышат да. Актуалдуулугун дагы деле кармайт деп эсептешет. Аралыкта 14 кылым өтсө деле дагы деле алар ошо алтын доордун эмесин кабыл кылышат. Жана ошондой эле алар логикага басым жасаган, мисалы үчүн калям илми болсун, философия илми болсун, буларды такыр кабыл кылышпайт. Акылга каршы десек болот да. Мисалы акылды колдонушпайт. Себеби бул илим кийинчерээк келген да, биздин ислам маданияты кийинчерээк өнүккөндүгү үчүн. Мисалы үчүн Куранда кандай эмне деп жазылган болсо, хадисте эмне деп айткан болсо, түзмө-түз түшүнүшөт да. Мисалы үчүн анын кыйыр мааниси жок деп эсептешет. Бул мисалы үчүн жаңыча нерселерге каршы дедик. Мисалы үчүн айта турган болсок, ошол эле музыкага, искусствага каршы булар ал нерсени мисалы үчүн жок эле. Пайгамбарыбыздын убагында болбогон нерселердин баарын жок деп эсептешет. Мисалы үчүн ошол эле кээ бирлер бакындай аябай бакындай эме ашып кетишкен, эмелерден, чектерден ашып кетип, даже ушул телевиденияларды, телефондорду жаңыча нерсе деп аларды кабыл кылышпайт да. Пайгамбарыбыздын убагында ал нерсе жок эле. Демек биз азыр деле ошондой жашашыбыз керек деп
ойлошот. Ал ошол салтчы консерваторлор мындайча айтканда акыйкат биз гана акыйкатты ташып жүрөбүз. Мисалы мындайча айтканда башкалар бир эмеде адашууда деп эсептешет да, башкаларды кабыл кылышпайт. Калгандардын баары кабыр, биз эле ыймандуубуз деп эсептешет. Булар кимдер кирет десек, азыркы учурда аябай бакындай актуалдуу модага айланып кеткен салафилерди айтсак болот. Ошол эле ахлу хадис салафилерге жакын түшүнүктөр, ханбалилер. Ханбалилер ошоларды ушу салтчы консерваторлор классификациясына киргизсек болот экен. Экинчи топ бул акыл жүгүрткөн, рационалдуу жүгүрткөн диний түшүнүктөгү өкүлдөр. Булар кандай өзгөчөлүктөргө дей турган болсок, булар сынчыл, рационалдуу ой жүгүртүүгө жакын адамдар, өкүлдөр. Булар каякта пайда болгон? Булар ушу шаар цивилизациясында жайгашкан, ар кандай маданияттар менен биргеликте жашаган чөлкөмдө пайда болушкан. Булар мисалы үчүн диний окуяларды, аяттарды, хадистерди мындай терең анализдеп, акыл менен чыгарышат да. Мисалы үчүн эмне кайсы себепке түштү эле, кандай себеп, максат эмне деген мааниде. Мисалы үчүн акыл колдоно турган жерлерде, аяттарда, хадистерде акылды колдонушат. Айттык го жана бүдөмөк болгон жерлерде, ушул жерлерде булар акылды колдонушат да. Ана алардын бир ураны деп да айтсак болот. Уранда мынтип айтат да, динди акыл, ой жүгүртүү жана далил менен гана түшүнүүгө болот деп эсептешет да. Булар ар кандай ошондой этникалык топтор менен жашаган жерде чыккан деп айттык. Булар кайсы, мисалы үчүн кимдер кирет бул топко деп айта турган болсок, бул ошо биз тутунган Ханафи, Матруди, мазхабы ушул топко кирет. Жана ашарилер, ахли сунна болгон ашарилер дагы бул топко киргизсек болот. Мутазила дагы. Ооба, мутазилалар дагы кирет. Жана ошондой эле кийинки үчүнчү топту айта турган болсок, булар саясий лидерлик диний түшүнүктөгү өкүлдөр. Булар кимдер? Булар кандай эмеге өзгөчөлүктөргө дей турган болсок, булар кээ бир мазхабтар адамдарды, мисалы үчүн башкаруу же үстөмдүк кылуу максатында арзуусу менен пайда болгон мазхабтар бар да. Мындайча айтканда, булар кийин ислам динин саясатташтырып алышат. Мындайча айтканда, бир мамлекет курушат дагы, анын үстүндө ошо исламдын принциптерин мындайча айтканда бир мыйзам катарында көрүшөт. Мамлекет мыйзамы катарында. Булардын дагы бир ураны бар. Уранда айтат да, дин дейт бир адамга же адамдарга баш ийүү, же бир халифага баш ийүү деп айтат да. Бул мындайча айтканда дин дегенде ошо бир халифа болот. Мамлекет башчысы, ошого баш ийсең, сен динди жашадың деген маанидеги урандары бар. Булардын бул түшүнүктөгү адамдар имамга абсолюттук баш ийүү эмеси бар, түшүнүгү бар. Имам дегенде мамлекет башчысына, халифаларды, мамлекет башчысын айтабыз да. Булар мисалы үчүн ошол мамлекет башчыны күнөөсүз катары көрүшөт. Мындайча айтканда, бул пайгамбарыбыздын жана Аллахтын бир өкүлү, жердеги бир өкүлү, ал күнөөсүз, ал эмне десе тура, ал эмне иш кылса тура, кандай чечимдер кабыл кылса дагы тура деп эсептешет. Мындайча айтканда, булар Азирети Алинин, сахаба болгон халифа Азирети Алинин урпактарын ыйыкташат. Ыйыктап, алар дагы ошо күнөөсүз деп эсептешет, алар дагы жана исламды саясатташтырат. Жана айтып өткөндөй эле. Булардын өкүлдөрү ким? Азыркы учурда дей турган болсок, бул ушу шиялар. Азыркы 12 имам шиясы деп да айтылат. Ошол шиялар мурдакы заманда азыр актуалдуулугун жоготту. Азыр жок эсе деп деле айтсак болот. Мурда пайда болгон мазхабтардын ичинен зейдийлер, нусайрийлер, ошол эле кадиянилер, дурзийлер дагы ушул өкүл. Аз сандагы өкүлү бар азырчы. Көбүнчө азыр биздин бакындай азыркы учурда эмете турган адамдар бул шиялар, 12 имам шиясы деп айтылган. Негизинен эле бул баягы мындайча айтканда лидер харизмасы деп коет го, баягы адамдын, бул деле жанакы адамдын табияты сыяктуу деп айтсак болчудай. Себеби мисалы бир лидерге бирөөнө баш ийүү, итаат кылуу, анан ошол жоопкерчиликти ошого жүктөө. Табиятында дагы кээ бир адамдар бар да, бүгүнкү күндө делечи.
Анан ошондой адамдар, ошо сиз айткандай тарыхта ошол эле бахаилик дегендер бар, кийинчерээк чыкты кадиянилик. Булар да мындайча айтканда диний лидери же болбосо саясий лидери абсолюттук чындыкка ээ, абсолюттук акыйкатка ээ деген бир түшүнүктү карманышат. Анан ошо лидер харизмасы депчи. Ошого баш ийет депчи. Эми ушундай мазхабтарында классификациясында кыскача айтып өттүңүз. Эми башкача дагы тасниф кылгандар, классификация кылгандар бар. Эми жалпысынан биздин көрүүчүлөргө ушулар деп айтсак болчудай. Анан эми булардын ушундай мазхабтардын, агымдардын бизге канчалык деңгээлде пайдасы бар, канчалык деңгээлде мындайча айтканда зыяны бар. Мисалы үчүн мазхабтардын көп болушу, пайда болушу, бар болушу пайда катарында да көрсөк болот, байлык катарында, же болбосо бизде зыян катарында да көрсөк болот да. Бул эми кандай көз караш менен карасак, биринчи эгерде биз бакындай адамдар өз негизи бир мамлекет деген түндүктүн астында чогула билсек, чогула алсак, мисалы үчүн баш ие билсек, мамлекеттин түндүктүн астында баарыбыз баарлаша билсек, бири-бириз менен диалог кыла билсек, ошондой эле мисалы үчүн толеранттуу боло алсак, бири-бирибизге кичпейилдик мамиле кыла алсак, бири-бирибизге жана акыйкаттын ар түрдүү болушун, акыйкат бир, чындыктын бир нече боло тургандыгын мындайча кабыл ала билсек, анда мазхабтардын бар болушу биз үчүн бир пайда катарында, байлык катарында да көрсөк болот да. Ал эми жок, чындык бир гана, мен айткандарым чындык, калгандардын баардыгы чындык эмес, адашууда деп айта турган болсок, аларды сынчыл ой пикир менен аларды жектей турган болсок, анда жок, бул учурда мазхабтар зыянга алып барат да, бизде кийинчерээк ар кандай чоң көйгөйлөргө да алып барышы мүмкүн. Ошондой эле баса белгилей кетчү нерсе, биз мындай бир түшүнүктү түшүнүп алышыбыз керек да. Мазхаб дегенде биз дин эмес, диндин өзү эмес да. Диндин өзү өзүнчө бир принциптер, ислам негизиндеги принциптер бар. Ал ошол дин. Мисалы үчүн Куран аяттарынан чыккан, хадистерден чыккан нерселер ошол дин деп эсептесек болот. А жок, мазхабтар дегенде ошол эле диний тексттерди түшүнүүдө, диний принциптерди түшүнүүдө, мындайча айтканда бир инструмент катары көрсөк болот да, мазхабтарды. Чечмелениши, түшүндүрүп берүүдө бир жардамчы катарында көрсөк болот да. И башкача тараптан көз караш, бир нече себептерден улам. Ошентип карай турган болсок, анда мындайча айтканда бири-бирибизге болгон сый урматтарыбыз дагы көбөйөт дагы, мазхабтар арасындагы түшүнбөстүктөр азайат деп эсептейм. Жана мазхабтар ушундай пикирде боло турган болсок, мазхабтар биз үчүн бир байлык, пайда катарында да көрсөк болот. Жана пайгамбарыбыздын да хадис бар эмеспи? Ихтилафул уммат рахматун, же хадисче ушундай сөз деп да айтылат. Бул деген сөз ошол ар кандай менин үммөтүмдүн ушундай ар кандай башкача пикирде, ой жүгүртүүдө болушу, бул алар үчүн рахмат, алар үчүн бир байлык, алар үчүн бир неемат депчи. Себеби мисалы тарыхта толтура агымдар чыккан, мазхабтар, булардын баардыгы ошол жанакы айтканда бир нече факторлор бар, мындай булар деле исламга кызмат кылайын, ошол бул дүйнө акыретте жакшы жашайын деген бир максаттары бар да. Анан ошол өздөрүнүн баягы иштихаты бар го, өздөрүнүн ой жүгүртүүсүн же аракетинин негизинде албетте Куран сүннөткө таянат биздин эмебизге. Анан бир көз карашты ортого сунушташкан да. Кээ бирлери караң, тарыхта кээ бир мазхабтар уже тарыхта азыр немеси калбай калды, мүчөсү калбай тарых болуп калды да. Кээ биркилер уланып жатат дагы делечи. Анан убакыттын өтүшү менен себеби адамдар өзгөрүп атат да, 14 кылым өттү. Анан ар кандай көйгөйлөрүбүз бар, жаңымыз азыр глобалдашуу дегендер бар. Анан мисалга айта турган болсок, азыркы күндө дагы ошол жок болуп кеткен мазхабтардын, иштихаттарын, көз караштарын азыр кайрадан алып атабыз да. Демек, ушул тарыхтагы болгон мазхабтар, ушул иштихаттардын баардыгы бир мындайча айтканда резерв катары, бизге бир байлык катары, ислам маданиятынын бир булактары катары бул болуусу да жакшы да. Бирок албетте жанакы көйгөй тарабы дагы, мисалы ошол эле мен түшүнгөн агым же мен карманган мазхаб гана бир гана чындык, бизден башка туура эмес, адашкан деген нерсеге ашынган фанатчылдык, ашынгандык болсо, бул албетте зыяны бар. Ошо сиз айткандай эле, мисалы бүгүнкү күнгө айта турган болсок, бүгүнкү күндө негизги түндүк мамлекет. Мамлекеттин ичинде өзүнүн мыйзамдары бар, дин эркиндиги бар, ар ким кандай ишенимге кирсе укуктуу. Бирок биз кайсыл жерден биргелешеби? Мамлекеттин бир жараны атуулуу катары. Же болсо биз ошо ислам мазхабтарынын ичинден бирлеше турган болсок, биз натыйжада мусулманбыз. Биз мусулманбыз.
Биз Алла Таалага ишенебиз, акырет күнүнө ишенебиз, биздин ибадаттарыбыз окшош, негизги принциптерибиз окшош, бирок ошол эле инсандык катары, чөлкөмгө жараша, маданиятка жараша, биздин кабыл алуубузга жараша бир нече мындай башка бир нерсени тандадык дегенде. Бул эми немедей дагы ойлонуп кетет, эми бир аз баягы азыркы күндө бир футболдун тарапташтары болот да, мисалы бир нече клубтар бар дейли. Анан алар муну чечим бере албайсың да, эмне үчүн тандадың депчи. Анын сыңарындай демек биз ошол ушундай мазхабтардын, агымдардын жакы түндүк бир термининдин же түндүктүн астында биргелеше алсак, булардын баардыгын бир байлык, бир өзгөчөлүк, бир рахмат деп дагы көрсөк. Мазхаб дегенде өз негизи ошол бакында исламдын принциптеринин, Аллах бир экендиги, пайгамбарыбызга ишенүү, китептерге ишенүү, периштелерге ишенүү, акырет күнгө ишенүү деген принциптердин астында топтолгон ошо түндүктүн астында чектен чыкпагандардын баардыгы мазхаб, ислам дининин мазхабы да. Демек, булардын баардыгы адашууда эмес. Жөн эле ар ким ар кандай өзүнүн бакында айттык го жанакындай, мисалы жашаган географиялык чөлкөмүнө жараша, цивилизациясына жараша, маданиятына жараша түшүнүп жатат. Жана аны жормолдоп жатат да. Ал эми жок, ал чектен ашып кеткендер, ал уже исламдын чектеринен ашып, ал уже исламга тиешеси жок деп айтып кетсек болот да. Рахмат сизге. Бүгүн бизге ошол мазхаб деген эмне, анан өзгөчө ошол ислам мазхабтар тарыхы деген өзүнчө бир дисциплина бар. Мазхабтар тарыхы ошонун биздин калам илиминен айырмасы жана орток жактары, ошондой эле мазхабтардын чыгуу себептери, мазхабтардын классификациясы. Анан бүгүнкү күндө ушунча мазхаб бар, ушунча агым бар. Анан биз канткенде буларды биз мындай пайдага, байлыкка айланта алабыз деген суроонун тегерегинде бизге маек кылып бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Сиздин академиялык чыгармачылык иштериңизде албан ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, албетте ошол пайгамбарыбыз өзүнүн хадистеринде айтып өткөндөй, бул биздин үммөтүмдүн ихтилафы, үммөтүмдүн ар түрдүү болушу, ар кандай көз караштага ээ болуусу бул рахмат, бул байлык, бул өзгөчөлүк, бул мындайча айтканда инсан табиятыбыз дагы ушундай да. Ар кимдин баягы кимдин ак кара түстү жакшы көрөрүн биз мындайча айтканда аныктап бере албагандай эле, анын сыңарындай ошол тарыхтын ар бир учурунда бир нече факторлордон улам мазхабтар чыккан. Булар эми мазхабтар дин эмес, булар ошол өздөрүнүн бир нече факторлорунан улам мындайча айтканда түшүнүүгө мындайча аракет кылышкан, күч мындай иштихат кылышкан бир топторду айтсак болот. Анан булар эгерде мындайча айтканда өзүнүкүн гана чын деп, башкаларды жектеп, башкаларды адашканга, капырдыкка чыгарбаса, булардын баардыгы биз үчүн мындайча айтканда байлык, резерв, рахмат, бир неамат катары пайдалансак болот. Анын сыңарындай эле биз азыркы күндө өзгөчө мисалы мамлекетти айтсак болот. Биздин бир мамлекетибиз бар, биз атылуубуз барды кандай кайсы ишенимде болбойлу, биздин мамлекетибиз бир, динибиз бир. Демек биз ошол жерде ынтымакта, толеранттуу, кең пейилдик менен, бирибизди түшүнүү менен, бирибизди сыйлоо менен дагы мындайча айтканда жашап, бул дүйнөдө дагы жакшы турмушубузду өткөрсөк болот. Буга толук мындайча айтканда биздин мындайча мүмкүнчүлүгүбүз бар деген ойдомун. Ушуну менен Куттуу Рамазан берүүсү соңуна келип жетти. Алып барчылык кызматта мен Уланбек Калмырза уулу болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.